5 майда Конституция күнү президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич элге кайрылганда арзан турак жай менен камсыз кылуу бул мамлекеттин негизги багыттарынын бири деп белгилеп өттү. Бул тапшырманын негизинде ушу жаңы программа иштелип чыкты. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Урматбек Кокочаров жаңы программанын мурдагыдан өзгөчөлүгү баштапкы төлөмү жок 4%дан 25 жылга каалаган жарандарга бериле турганы менен айырмаланаарын кошумчалады. Мамлекеттик жана муниципалдык гана кызматкерлерибиз бул калктын калың катмарына чейин тартыла турган программа. Программада 6 жылда ушул 30 миллиард сомдун тегерегинде каражат тартылмакчы, жана 800 миң квадрат болжолдуу түрдө турак жай курулуштары салынмакчы. Андан сырткары жеке курулуш компаниялары куруп жаткан үйлөрдөн алар турак жай сертификаттарын чыгарат. Жилищный сертификатты поз ошолорду мамлекеттик ипотекалык компания өткөрүп алуу менен, мындайча алганда курулуш компаниялары даяр үйлөрдү мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берет курулуш сертификаттары аркылуу. Жана мамлекеттик ипотекалык компания буну ипотека алуучуларга бермекчи. Алдыдагы 6 жыл аралыгында жалпысынан 15 миң жаранды турак жай менен камсыз кылуу көздөлүп жатат. Негизги басым аймактарга жасалат. Бул учурда өлкөдөгү курулуш компаниялары жанданып, жумушчу орундары кошо пайда болот деген эсептөөлөр бар. Менин үйүм 2021-26 ипотекалык программасы негизинен донорлордун каражаты, грант жана арзан насыялар менен ишке ашат. Ошону менен бирге ипотекалык компания баалуу кагаздарын сатып, активдерин көбөйтүүнү пландап жатканын мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Аида Төлөгөнова маалымдады. Международный донорлордун инвестицияларын күтүп атабыз. Бюджеттен дагы каржылоо болот. Анан дагы акция боюнча биз жанагы в основном исламский ценный бумаги дегенде ошо сукук дегенди ишке ашыралы деп пландарыбыз бар. Аны менен биз международный жана инвесторлор, арабский банк развития, исламский банк развития менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Пландарыбыз бар. Предварительная заявкаларыбызды бергенбиз. Азыр каралып атат. Министерство экономики карады, өкмөт карап берет. Анан алар биздин заявкабызды одобрять эткенден кийин биз алар менен ошо банктар менен түздөн түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Эми мамлекеттик ипотекалык программа менен иштеп жаткан өнөктөш банктар маржасын алып салуу менен насыяны 4% менен берүүгө милдеттүү болот. Мындай шартка макул болбогон банктар менен компания иштешүүдөн баш тартып, келишимди токтото турган болду. Ошону менен бирге буга чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын каражатынан турак жайлуу болгондордун ипотекалык насыясы 4%га түшүрүлөт. Ал эми менин үйүм ипотекалык жаңы программасы август айынан башталат. Жашап жатып төлөп берүү менен үйдүн ээси болуу багыты боюнча алгачкы көп кабаттуу үй Бишкек шаарынын Туңгуч микрорайонунда август айында салынып баштайт. Негизги өзгөчөлүктөрдүн бири арендное жилье деп койбодукпу. Бул курулуштар август айында башталат. Биринчи үйдүн курулушун баштайбыз. Жана аймактарда ошол үйлөрдүн курулушуна жер бөлүп берүү боюнча маселелерди алдын ала сүйлөшүп келдик жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен. Бунун эффектиси 1 жылдан келет. Эми муну экинчиси могул турак жай сертификаттарын чыгарып берүү, даяр үйлөрдөн алуу. Ал жерде дагы биз мисалы элиталык үйлөрдүн эмесин ала албайбыз да. Аны туура эле түшүнөсүздөр. Биринчиден ипотека алуучулар деле ал каражатты төлөп бере албайт. Ошол жерден баасында чектөөлөр бар. Ошолорго карап даяр болгон үйлөрдүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кезек күтүшкө бир аз мажбур болобуз. Биринчи үйдү биз мындайча алганда мамлекеттик ипотекалык компания курулушту өзү түздөн түз жүргүзбөйт. Мамлекеттик ипотекалык компания курулушту мамлекеттик буйрутмачылар, заказчиктер аркылуу. Бул мисалы Гостройдогу областтарда капиталдык курулуш башкармалыктары бар. Бишкек жана Ош шаарларында мэриянын капиталдык курулуш башкармалык. Биз даяр кадрларды пайдаланайлы деп чечтик биринчи этапта. Андан кийинки этапта мүмкүн карап көрөбүз, мамлекеттик ипотекалык компания өзү да түздөн түз буйрутмачы катары катышышы мүмкүн. Бишкек шаарындагы үйдүн курулушун биз болжолдуу түрдө август айында баштоого даярбыз. Жер маселеси чечилген. Бүгүнкү күндө ошол долбоорлук документтер даярдоо иштери жүрүп жатат. Буйрутмачы конкурстук негизде жеке курулуш компаниялардын ичинен тандап алат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Урматбек Кокочаров кошумчалагандай, мурда насыялык ипотека алуу үчүн максималдуу сумма 3 миллион сом болсо, эми 4 миллионго чейин берилет жана батирдин чарчы метрине болгон чектөө алынып салынды. Алдыдагы 6 жылдын ичинде 15 миң адамды турак жай менен камсыздоо көздөлүп жатат. Мамлекеттик ипотекалык программа башталгандан бери 5449 адам ипотекалык насыя алган. Учурда арызын берип, бирок ар түрдүү себептерден улам ипотека
ипотекалык насыя ала албай жүргөн жарандардын саны 9,5 миңди түзөт.